Баарыңарда могу таблица чыгып турабы? Технология өнүккөн заманда мынтип алыскы айылдарга чейин интернет тартылып берилгени мектеп окуучулары үчүн, айрыкча информатика сабагына кызыккан өспүрүмдөр үчүн жакшы мүмкүнчүлүк болду. Кезинде балдар сабакты китептен гана окуп келсе, эми ар бири бирден компьютерге олтуруп, өз алдынча каалаган маалыматты биле алат. Биз информатика сабагында диаграммалар жөнүндө өтүп атабыз. Диаграмма өткөндө дагы интернеттин аябай көп пайдасы тиет экен. Көптөгөн илимдерди ушу интернет аркылуу билип атабыз. Мындай сабактардан деле баардыгы ушу интернет аркылуу болуп атат азыр. Информатика сабагы мурун бир канча жылдар мурун абстрактуу сабак катары окутулуп келинген. Компьютерлар, көрсөтмө куралдар жок болчу. Аларды окуткан окуучуларга, мугалимдерге аябай кыйын болчу. Аларды түшүнгөнгө окуучуларга да кыйын болчу. Аталган мектепти кошкондо Кочкордун калктуу конуштарындагы 35 мектеп тең бирдей интернет менен камсыз болду. Эми облустун башка райондорундагы айылдарды да сапаттуу интернетке туташтыруу жумуштары жүрүүдө. Дагы 4 этап бар. 4 этаптын алкагында Нарын обласу боюнча бардык соц объектилерине интернет кызматын жеткирүү боюнча иш-чаралар өткөрүлүп атат. Бүгүнкү күндө 3-чү этап иши кызуу жүрүп атат. Бул Нарын районунда бул өзүндө 22 мектепти камтыйт. Мына айны менде кабель эмес да. Адамзат жашоосунда интернет аба менен суудай керек болуп турган мезгилде мамлекеттик мекемелерди да интернетке кошуу иштери жигердүү жүрүүдө. Алар билим берүү, саламаттык сактоо, маданият тармагындагы мекемелер. На данный момент проект проходит первый этап. Долбоордун биринчи этабында өлкө боюнча 300дөн ашуун мектепке интернет туташтырылып берилди. Ошондой эле мектептен сырткары маданият үйлөрү, айыл өкмөттөр, ооруканаларга да интернет кошулуп берилүүдө. Негизинен жалпы 4000дей соц объектиге интернет кошулушу керек. Белгилей кетсек, мындай саамалык санариптик өнүктүрүү министрлигинин Дикаса долбоорунун алкагында ишке ашырылууда. Максаты алыскы тоолуу аймактарды сапаттуу интернет менен камсыздоо. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.